Assalamu alaikum урматтуу достор, Жалал Абад шаарынын тургундары жана мыймандары. Мына азыр Маяковский көчөсүндө кетип атам. Бир нече жолу кайрылган элек Жалал Абад шаарынын бийлигине ушул көчөнү караштырып бергиле. Бул бизди Жалал Абадтын чоң бактарынын бирөөсү. Эл бул жерде эс алат, жолдору жаман болуп кетипти деп бир нече жолу кайрылган элек. Негизи мэриянын өзүнүн эле планында болгон экен. Мына бүгүн эми бул жолдун асфальтынын ремонту башталды. Бүгүн 7-июль. Мына азыр болбой калган пачакталып кетип, яма болуп, машина өтө албай, жакшы тегиз жүрө албай, адамдар алынып жүргөн жерде асфальтын азыр бузуп атат, чечип атат. Бул жерге жаңы полотно төшөлөт. Ремонту башталды, буйруса. Ассаламу алейкум. Жакшы, рахмат өзгөр. Иш илгери болсун. Баштапсыңар. Жакшы. Ошо, жакшы, рахмат. Ошо айтып атам, жакшы ишти баштапсыңар. Зор. Салам алейкум, салам алейкум. Бүгүн баштапсыңар, малатсы. Иш илгери болсун. Качанга бүтөбүз дейсиңер? Эми эртең айт болуп калды экен, ошо эртең кийин да. Айттан кийин да. Ну, вообще бул жер как раз вообще болбой калды эле го. Рахмат. Рахмат, вообще круто. Болуптур? Байрам келе жаткан байрамдар мен. Мына ошол ишти баштагандар менен жолугуп калдым. Эми эртең айт, бүрс күн айт болсо, айттан кийин бүтөбүз дейт. Аракет кылабыз дейт. Мына ушул жерге чоңдоп койсо дагы вообще зор иш болот. Күтөбүз. Бүткөндөн кийин дагы бир тартып чыгарабыз буйруса. Мына Красина жактан дагы шагыл төгүп, тегизе баштаптык. Эми асфальтса керек. Бул жакта билесиңер, өткөндө токтогондо көргөн элеңер акыбалыны. Стабилизатор жок, титреп кетип атат. Съемкабыз токтотуп эле жолго чыгып алайлы. Мына наркы жакты көрдүңөр, Маяковский жакты дагы бузуп, асфальттын жаңылганга түшүптүр. Бүгүн өткөндө бул Кыргыз Республика көчөсү, мурунку Красина. Ошол жактарда парктын жанындагы тротуарды оңдоо башталды. Эми лотокторду оңдош керек, сөзсүз тазалаш керек, ичи толуп кетиптир. Көрүп атасыңар. Мына оңдоо иштери жүрүп атыптыр. Бул жакта дали төгүп коюптур, эми тегиздейт. Ошол шаарды бийлиги дагы каршылыгыбызды билдирип кетсек, жашоочулардын кайрылуусуну угуп туруп, ошо иштерди жасаганга рахмат чоң. Бул жактар да оңдолсо керек эми.